Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бишкек шаарынын ылдыйкы тарабы Нижний Аларчада Киргизия көчөсүнүн боюнан эле мына ошо чоң жолдун боюнан үй сатылат. Киргизия 380 деп эки киске же болбосо Яндекс, Google карталарга жазып коюп келсеңиздер, старт алчоктон да өтөсүздөр, Дордойдун поворотунан да өтөсүздөр, мына ошол түпсүз келе берсеңиздер эле, тиги жерде бир зигзаг жер келет. Ошо зигзагтан өтүп эле сол тарапты карасаңыздар, картадан ушул жерге алып келет сиздерди. Мунун тушунда малярный цех бар экен бул жерде. 380 дарек ушул. Мынакей 7,5 сотук. Мына ушул забор, окшош болуп турган забор ушунун участогу болот. Көчө тарабында мынакей кенен машинаны мындай кыйгачынан койсо болот. Кирип эле даяр жашай турган үй. Баасын сиздерге башында эле айтып коеюн, $175,000 сурап атыптыр. Кеми бар дейт. Чалып байланышсаңыздар болот. Бул жерде мынакей бир сотук жерге магазин курганга, под бизнес, кааласаңыздар общий бузуп таштап туруп эле бул жерде бизнес ачсаңыздар болот. Бирок эми үй менен чогуу, жашоо менен чогуу бизнес кылсаңыздар болот экен. Эки машина батат могу жерге. Бул жактар эми майда чүйдө бак-дарактар. Үй примерно 90 квадрат, примерно нары бериси. Ичинде ремонту жакшы, кондиционер коюлган, однофазка, газ, суу, свет, канализация баары келген. Так, эми үйдүн ичине кирип көрсөтө берели. Бул мурдараак салынган үй, бирок шарт аябай жакшы, ремонттору жакшы. Көмүр менен жага турган печкасы, бул жакта газ менен жага турган котел печкасы бар экен. Бул жакта форточкасы, бул жакта болсо мынакей дараткана. Дараткананын да бүт шарты жакшы, бойлерлер турат мынакей аристондор. Даратканасы, раковина, душ, бул жакта мына ванналарына чейин бүт бар экен. Так, бүт кафель, бул жакта теплый полдун датчиги турат. Газдын немеси, газ үйгө чейин кирген экен. Отопленияга дагы и плюс бул жака кухняга дагы. Киргенде сразу кухня болот, планировкасын жаттап алсаңыздар болот. Кухняга мынакей газ түшүрүлүптүр. Бул жерде угловой, болбосо П формада бул жерде кухонный гарнитур жасасаңыздар, кухня болуп калат экен. Бул жер отуруп чай ичкенге болот. Маңдайында жаш балдардын бөлмөсү. Жаш балдар уктоочу бөлмө мынакей чакан, бир 3/3,20 чыккан чакан бөлмө. Күн батыш тарабындагы терезеси мынакей. Ремонттор жакшы эле. Кирип эле жашай бере турган үй экен. Так, баасын сиздерге башында айттык. Үй 90 метр квадрат, асты пол, дуалдарында бул жакта уже жидкий обой тартылган экен. Кондиционер коюлган, пластик терезелери коюлган. Көчө тарап, мына көчөдөн да бир 10 метрдей ичкериде жайгашкан. Шум жок, тынч, үйдүн ичи аябай тынч. Баягы биринчи линия десе, мындай машиналар өтө берип шум болот дейт го. Бул жак бирок тынч экен. Аябай жакшы. Бул жак спальный, ички сырткы бөлмө кылсаңыздар болот экен, же болбосо чоң спальный бөлмө кылсаңыздар болот. Паровой отоплениялары бүт жайында. Кыскасы кышта жылуу, жайда салкын үйлөрдүн бири. Так, эми сыртка чыгып кошумча курулуштарды көрсөтөйүн. Үйдүн ичинде суроолоруңуздар болсо, төмөндө номерде хозяин бар, хозяинден сурасаңыздар болот. Бул жакта мынакей отун-потун майда чүйдө нерселерди түшүрсөңүздөр болот экен. Бул жакта бир комната временка бар экен. Чоң, узуну бир 6 метр, туурасы 3,5 метр болгон временка мынакей. Бул жер мастерской. Балким керек болуп калса, стеллаждарды иштетсеңиздер болот экен. Мынакей дуал менен кадимкидей эле жакшынак курулган үй экен. Ылдыйында погреб бар дейт бул жакта. Мынакей. Каласаңыздар навайкана, каласаңыздар жайкы кухня кылып койсоңуздар болот. Так, бул жакта эски баня. Бул баняны ремонт кылганга уже керек, ремонт керек. Актап-сырдап деле иштетсе боло берет, бирок ээсинин айтышы боюнча балким идеалдуу болсун десеңиздер, бир сыйра ремонт кылсаңыздар болот экен. Ремонт кылып алып анан иштетсе жакшы дейт ээси. Бул жакта мынакей чоң мындай көлөкө салкын кыла турган чоң дарактар, бак-дарактар бар экен. Так, сырткы даратканасы, бул жакта тооккана. Участок түз формада туугандар. По факту 8,5 сотук, документально 7,5 сотук экен. Таза кызыл китеп, техпаспорт бүт капитально. Документ жактары чики-чики деди. Баасы $175,000 кеми бар. Торг кылсаңыздар болот экен. Ээси аябай жакшы, адекваттуу адам. Содалашабыз дейт. Мындай чочулабай сурасын дейт, чалсын, сүйлөшөбүз дейт. Чалып коюп байланышып келсеңиздер боло берет. Отопление бүт бар туугандар. Киресиздер, сразу жашай бересиздер. Жаңы үй куруштун деле кереги жок. Бүт туалет бар, жок, шарттарын жасап коюптур. Алмашуу варианттары жок туугандар. Ылдыйга, Дордойго түшүп кетесиздер, то есть объезднойго түшөсүздөр, Жыгач базарынын жанынан. Өйдөгө болсо шаарга чыгып кетесиздер. Автобустук каттамдар, маршруттук каттамдар жүрөт. Машина тынымсыз, бизнес кылганга да ыңгайлуу. Балким кээ бир бизнестерди жасасаңыздар болот экен.